Bir туғаныбыз, шығармашылықтан тапқан досыбыз, қыз башы менен болса дағы, мындай күйіп жанып, мындай өзі тарсылдап жүрген адамдардың жүрегі бош болады да өзі. Мындай бірнешені көрсе сразу эле баягы киришип кетчү. Айтурганда кечегиде келип биздин Хамзага өзүнүн сонун үй-бүлөсүнө салымын кошуп кетти эле. Сонун интернет булактар тарабынан бизге да коомчулукка жайылтууга жакшы жардам берди. Анан азыр да чалып тур Актилек ошол жердесиңерби, мен дагы да болуп азыр эми улуубузга Асланга дагы бир аз өзүмдүн колдоомду көрсөтүп, анан кийин коомчулукка дагы бир кайрылып кетсем, өзүнүн подписчиктеринечи. Саламатсыздар, урматтуу жалпы кыргызстандыктар, албетте Россия жергесинде дагы мен мекендештерим, катталуучуларым абдан көп Актилек. Андыктан дал ушул мен катталуучуларыма кайрылып кетет элем. Албетте Хамза инибизге жардам бергенден дагы экесе сонун жардам берип, дагы бир тур берсеңиздер абдан сонун болмок. Анткени Хамзага ар бир сом берсеңиздер, ошол дагы Асландын диагнозу дал ошондой экен. Жанымда турган акебиз бул тайкеси болот экен. Андыктан булар дагы муктаж болуп турушат. Баарыбыз эле көрүп турабыз. Сиздердин бир сом бергениңиздер миллион болуп эсе кайтсын демекчибиз Орозонун күнүндө. Мына видеону жайылтууга дагы ар бириңиздерди суранып кетет элек. Ким жайылткан болсо андан да көп сооп алат. Менде акча жок эле, мен бара албай атам дебестен дал ушул жерге келип Актилектерге жардам берсеңиздер да болот. Чоң соопко каласыз деп ишенем. Сиздерге айтарым, мен Аслан мырзанын баарыбыз эле ушул сакайып кетишин гана каалап турабыз, дуа кылып турабыз. Апалар, энелер, азыр астында мугалимдер 20 сом, 100 сом, 200 сом болуп конвертке салып келгенин көрүп, жөн эле денебиз мурашки деп коебуз, ушундай болуп турат. Сөз түрдө биякта тазалыкта иштеген эжекелер келип жардам берип атышат. Урматтуу бай акелерибиз, бай эжелерибиз, мен катталуучуларымдын да арасында сенде өз жалаң байлар, өз жалаң байлар бар. Чындыгында эжекелер, сиздерде бир эле акелерибиз эмес, бай эжелерибиз да бар. 570 миңден эжелерибиз да бар. Сураныч дал ушул жерге келип, Актилек мырзага, мына Токе ушул жерде турушат жигиттер бардыгы. Сомго сом кандай болсо ошо кол менен тапшырып беришет достор. Мына видеону дагы жайылтууга сиздерден өтө суранып кетти. Бир сөз менен айтканда, Айтурганды дайым колдоп жүрөсүңөр да, биз көрүп жүрөбүз. Эжелериңчи бир нерселерди подарка кылып, Айтурганды ушундай колдойсуңар да, аны көрүп чындыгында биз деле суктанабыз. О, Айтурган сонун эжелери бар, колдойт, дайым электерин берип турат, конок кылып турат депчи. Дал ошондой Айтурганды колдогондой эле мына биздин улдарыбыз дагы бир колдоп бериңиздер, сиздерден сураныч. Эгер прямой неме жок болсо, через Айтурган деле кызматта жүр сиңдин барып келеличиңер 24 саат бою силер менен чогуу келип кетет бул жерге. Ушул жерде биз дагы жүрөгүбүз ушул жерде чындыгында. Ар бир видеону жайылтууга дагы абдан банда кылып турабыз. Анан биздин үй-бүлөбүздө дагы кичине салымыбыз бар эле. Мындай экен да досум. Биякта баарыбыз турабыз да, көрсөтүп берсең эмне көрсөтүп бердиң дейт экен. Көрсөтпөй берсең медиа тармакта ырчылар, блогерлер болуп, подписчик көп адамдар эмне бербей атат дейт экен да. Ошондуктан лучше көрсөтүп эле берген. Бул сеники алиге жария садака болот да, жария садака. Менден көрүп бирөөсү бир үлгү алат деп ишенем. $200. Машалла, Алла разы болсун. Аслан мырзага илайым сакайып кетсин, дуа кылайлы. Кудайым, ушул Кыргызстанда 3 нарист ооруп жатат экен. Ар бир ушу тилеп, ушул сакайып кетсин деген сөзгө иншалла ушу Алла таалам биздин айткан дуаларыбызды кабыл кыл. Аллахым, Орозонун күнүндө негизи эле ар бири сооп иш кылайын деп жүрөбүз. Негизи эле ушул 3 наристебиз болгон 3 наристебиз, дал ушул 3 наристебиз сакайып кетишине тилектешпиз. Аслан мырзага, Байханга, Хамзага илайым Кудайым шыпасын берип, чуркап, эми ушунчалык бир даражада мыкты жигиттерден болуп өнүгөбүз. Аял башы менен келип ушунча күйүнүп атат. Эркектер келгиле үйдө жата бербей, интернетти карап, не болуп атат экен, анан кийинки сериясы не болду экен деп жата бербей, келгиле эмнерге бир сом болсо да салымыңар кошуп кеткиле. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим, азыр Ош шаарындагы жалпы чыгармачылык топ Аслан инибизге сборго чогултуу максатында жарамазан айткан келдик. Рамазан бизге айтылган, айланайын кыргыз калкында. Айтың. Береке, береке. Береке, береке. Акланага бере кой, акланага бере кой. Айланайын, айланайын, айланайын кеңеке. Айтсак дейт, жабырашып, жабырашып. Береке, береке.
бүт жарамазан айтып аткандар Арсланга берилет. Бул ырчылар албайт, чорчулар албайт эч кимисе. Түшкөн акча буюрса аз гана Арсланга акча аз калды, ошону менен буюрса сиздердин жардамыңыздар дагы, сооп дагы буюрса бул эч кандай чармачылардын. Atbayladın bereke, uşul uyga bereke, aklanın alayım, aylamayım, Allah razı olsun. Yaşasın Kırgız milisiyası. Hurmatlı Oşar'ın turgundары, Allah razı olsun sizlerden. Айтушкам молодец. Айтуштун идеясы менен бүгүн жарамазан айтып, чармачыл топ экөөбүз азыр алып келип тапшырып атабыз. Жалпы аккордеончулар, ырчы жарчылар бар. Азия Маденин борбору 1,5 сааттын ичинде 50 000 алып келдик. Буюрса мына Акбилекке тапшырып атабыз. Буюрса эртең дагы иш-чараларыбыз болот. Айтуш деп жүрөбүз. Байхан мырза деп жүрөбүз. Элүүбүз деп жүрөбүз. Биздин бөбөктөр оорубасын. Берген ар бир эксан, мына 50 000 сом 1,5 сааттын ичинде. Ош Азия Маданий борбору полный ырчы чорчу жарчы. Рахмат, Айтуштун идеясы мына биринчи кадам. 1,5 саатта 50 000 деген не деген нерсе? Аз жөн жатсак деле жатат элек да, бирок 50 000 мына мындай ой машалла $500 ашык деген нерсе да бул. Буюрса күндө улантабыз, а? Иншалла. Күндө улантабыз. Буюрса калоочулар биздин катарыбызга келип кошулуңуздар. Жарамазанды айтып, шаарды бир гүлдөтүп, ыр менен кубанталы.